Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Виеттин теоремасы. Сабактын максаты менен силерди тааныштырайын. Виеттин теоремасын үйрөнөбүз. Виеттин теоремасын колдонуп теңнеменин тамырларын табабыз. Виеттин теоремасын колдонуп тамырлары боюнча теңнеме түзөбүз. Эгер Виеттин теоремасын колдоно алсак, Виеттин теоремасын колдонуп теңнеменин тамырларын тапсак жана теңдеме түзө алсак, анда сабагыбыз максатына жетет. Квадраттык теңдеме ax квадрат кошу bx кошу с барабар 0 түрүндөгү теңдеме квадраттык теңдеме деп аталат. Мында a, b, s ар кандай анык сандар. a 0-гө барабар эмес сан. a, b, s сандары төмөнкүдөй аталышка ээ. a биринчи коэффициент, b экинчи коэффициент, ал эми с бош мүчө. Каалагандай ax квадрат кошу bx кошу с барабар 0 квадраттык теңдемесинин эки жагын тең a 0-гө барабар эмес санга бөлүп x квадрат кошу bx кошу q барабар 0 түрүндөгү келтирилген квадраттык теңдемеге келтирүүгө болот. Мында x квадраттын коэффициенти a 1-ге барабар. Теңдеменин эки жагын тең бир эле санга бөлүүдөн теңдеменин мааниси өзгөрбөйт. Демек, биринчи коэффициент канчага барабар болсо, анда теңдеменин эки жагын тең ошол санга бөлсөк, келтирилген квадраттык теңдемеге келтирилет. Келтирилген квадраттык теңдеменин коэффициенттери менен анын тамырларынын арасында көз карандылык жашай тургандыгын француз математиги Франсуа Виет далилдеп көрсөткөн. Франсуа Виет 1540 жылы төрөлүп, 1603 жылы дүйнөдөн өткөн. Эгерде x квадрат кошу bx кошу q барабар 0 теңдемесинин тамырлары x1 жана x2 болсо, анда биринчи жана экинчи тамырлардын суммасы минус p жана биринчи жана экинчи тамырлардын көбөйтүндүсү q-га барабар формулалары аткарылат. Башкача айтканда, келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы карама-каршы белги менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми тамырларынын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар. Бул Виеттин теоремасы деп аталат. Виеттин теоремасын далилдеп көрөлү. x квадрат кошу bx кошу q барабар 0 теңдемеси берилсин. Анда бул теңдеменин дискриминантын тапсак, d барабар экинчи мүчөнү квадратка көтөрөбүз, кемитүү, биринчи мүчө менен бош мүчөнү көбөйтүп 4-кө көбөйтөбүз. Дискриминант оң сан болсун дейли. Анда теңдемебиз төмөнкүдөй тамырларга ээ болот. x1 барабар минус p минус тамыр астында d бөлү 2 жана x2 барабар минус p кошу тамыр астында d бөлү 2. Тамырлардын суммасын жана көбөйтүндүсүн табалы. Биринчи жана экинчи тамырдын суммасын тапсак, анда минус p минус тамыр астында d бөлү 2 минус p кошу тамыр астында d бөлү 2 экөөнүн суммасын тапсак, бөлчөктөрдүн бөлүмү окшош болгондуктан бөлүмү өзү жазылат өзгөрүүсүз. Алымдарын кошо турган болсок, алымы минус 2 p келип чыгат. Бул жерде 2 менен 2 кыскарса минус p чыгат. Биринчи жана экинчи тамырларын көбөйтсөк, минус p минус тамыр астында d бөлү 2 көбөйтүү минус p кошу тамыр астында d бөлү 2. Бөлчөктөрдү көбөйтүүдө бөлүм менен бөлүм көбөйтүлөт, алым менен алым көбөйтүлөт. 2-ни 2-ге көбөйтсөк 4, минус p-ны минус p-га көбөйтсөк минус p-нын квадраты, минус тамыр астында d-ны тамыр астында d-га көбөйтсөк минус тамыр астында d-нын квадраты. Минус p-нын квадраты p квадрат. Тамырдын даражасы менен даража кыскарса, анда минус кашанын ичинде p квадрат минус 4q келип чыгат. Мындан кашаны ача турган болсок, 4q бөлү 4 келип чыгат. 4 менен 4 кыскарса q. Демек, x1 кошу x2 барабар минус p жана x1 көбөйтүү x2 барабар q. Теорема далилденди. Виеттин теоремасына тескери теорема. Эгерде p, q, x1, x2 сандары үчүн
x1 кошу x2 барабар минус b, x1 көбөйтүү x2 барабар q катышлары аткарылса, анда x1 жана x2 сандары x квадрат кошу px кошу q барабар 0 теңдемесинин тамырлары болот. Теңдеменин бетин теоремасын колдонуп, x квадрат кошу 2x минус 8 барабар 0 теңдемесинин тамырларын эсептейли. Биринчи жана экинчи тамырлардын суммасы экинчи коэффициенттин карама-каршысына, башкача айтканда минус 2-ге барабар болот. Биринчи жана экинчи тамырлардын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар, башкача айтканда минус 8-ге. Минус 2 чыгыш үчүн биринчи тамырыбыз минус 4, экинчи тамырыбыз 2 болуш керек. Ошондо минус 4-тү 2-ге кошсок минус 2 чыгат. Минус 4-тү 2-ге көбөйтсөк минус 8 чыгат. Демек теңдеменин тамырлары минус 4 жана 2. Теңдеменин тамырларынын белгисин аныктайлы. Виеттин теоремасын колдонуп, x квадрат минус x минус 12 барабар 0 теңдемесин чыгарбай туруп, тамырларынын белгисин аныктагыла. Бул теңдеменин дискриминантын тапсак, экинчи коэффициентти квадратка көтөрөбүз. Минус биринчи жана бош мүчөнү көбөйтүп 4-кө көбөйтөбүз. Демек дискриминант оң сан. Теңдеменин 2 тамыры бар. Жана теңдеменин тамырларынын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар. Башкача айтканда x1 көбөйтүү x2 барабар минус 12. Минус 12 терс сан болгондуктан теңдеменин тамырларынын белгилери ар түрдүү. Виеттин теоремасын колдонуп теңдеме түзүп көрөлү. Эгер x1 барабар минус 4, x2 барабар 6 болсо, Виеттин теоремасын колдонуп теңдеме түзгүлө. Биринчи жана экинчи тамырлардын суммасы минус p-га, биринчи жана экинчи тамырлардын көбөйтүндүсү q барабар. Биринчи тамырыбыз минус 4, кошу экинчи тамырыбыз 6 барабар минус p. Биринчи тамырыбыз минус 4, көбөйтүү экинчи тамырыбыз 6 барабар q. Минус 4-тү 6-га кошсок 2 барабар минус p. Минус 4-тү 6-га көбөйтсөк минус 24 барабар q. Мындан p барабар минус 2, q барабар минус 24 келип чыгат. Ушул мүчөлөр боюнча теңдеме түзсөк, x квадрат минус 2x минус 24 барабар 0 деген теңдемени алабыз. Силерге үйгө тапшырма үчүн Google формадан тест даярдап койдум. Силер ушул ссылка же ушул QR код аркылуу кирсеңер, тестке киресиңер. Ошол тестти онлайн түрдө иштейсиңер. Ал эми тестиңердин жыйынтыгын мен компьютерден көрүп текшерип коем. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.